Эми булардын бардыгы сот тарабынан аныкталганбы? Соттун чечимдери чыккан бардыгыначы. Бул сот аткаруучуларда турат. Бирок ошол биз мыйзамга азыр ошону дагы мүмкүнчүлүк берип киргизип атпайбызбы? Если негизги карызын төлөп берсе, анда аларга да укук берип атабыз да. Пенясын алып салганга. Соттун чечими кандай чыккан? Пеня төлөнбөсүн, негизги карыздары төлөнсүн деп чыкканбы же? Жок, жалпысына чыкканбы? жалпы карызга чыккан да чечимдердин баары тең. Анда биз соттун чечими кантип аттап кетебиз дейм да? Биз Кандай жол менен? Кайрадан анда соттун чечими чыгыш керек да? Жок, жогорку сотко кат түрүндө кайрылдык. Бул маселе боюнча ошо туура эмес болуп калбасын деп мыйзамды иштеп жатканда кайрылганбыз. Жогорку соттун жообу бар. Бул жерге эч кандай эме болбойт деген. Мен сизге булардын баары тең кат жүзүндө берейин. Мыйзамга каршы келбейби? Соттун чечими чыгыш керек. Анткени биз соттун чечими чыгып калгандан кийин биз ага каршы кете албайбыз. Бул мыйзам бар. Эгерде жогорку станциянын чечими чыкса, жалпы төлөмдөр төлөнсүн, пеня төлөнбөсүн деген чечимдер чыкса, анда сиздер мыйзамды жазып чыксаңыздар болот. Урматтуу Дастан Арсбекович, Верховный суд Кыргызской Республики, рассмотрев проект закона Кыргызской Республики об освобождении плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию от уплаты финансовых санкций и пений, начисленных за несвоевременную неполную уплату страховых взносов, и проект постановления правительства Кыргызской Республики по данному законопроекту, замечаний и предложений не имеет. Жогорку соттун председателинин колу менен кат келген да. Кат жүзүнө бериңизчи, биз мында мыйзамды улан карап берели. Макул. Жарайт. Эми бул реестр кандайча түзүлдү? Кайсы критериялар менен түзүлдү сиздерде? Бул жерде азыр реестр бизде просто карызкорлордун гана списоги болуп атат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин баягы төлөгөнүнө жараша жана перечень боюнча кетет да. Анан ал жерде жанагы кечиресиз, кандай критериялар менен түзүлдү да? Ушу 120 миллионго карыз болгон фирмалардын, ишканалардын дейли. Жок, 120 миллион, Дастан Арсбекович, 120 миллион биз болжол эле жазып атабыз. Мыйзам күчүнө киргенден кийин толук канча болот, ал кийин такталат да. Көбөйүп кетиши да мүмкүн экен да. Көбөйүшү да мүмкүн, азайышы да мүмкүн. Эми ошо критерияларын кошо айтып койсоңуздар болмок да. Ушул критериялар менен биз алдык. Булар банкротство болду, соттун чечими чыкты. Булардын кийинки төлөй турган акыбалы жок бул ишканаларын деп бир банкротство боюнча, банкротство болгон ишканалар бул жерге катыша албайт. Себеп дегенде анын баары тең уже чечимдери чыгып калган. Ал баягы бизде өндүрүлгөнгө мүмкүн эмес карыздардын ичинде отуруп атат. Бул жерде баягы иштеп жаткан ишканалардын мындан мурунку жылдары биз чогултканыбызга жараша биз баягы орточо анализ кылып, орточо эсеп менен ушул суммага алып келип атабыз да. Бул 8 жылдык карыздардын алдыңыз болжому менен. Мурунку мыйзамдарда ошол ограничение бар болчу. Азыр болсо биз эчтеке ограничение койбой эле 1 апрель 2018 жылга карызы бар ишканалар төлөйт дегенди. Ошон үчүн биз чоңураак, көбүрөөк түшүшү мүмкүн деп эсептеп атабыз да. Жок, кайсы жылдан бери алып атасыздар дейм да? 18 жылдын 1 апрелине канча карызы бар болсо ошонун баары кирип атат. Анда 10-11 2005 жылда баардыгы кирип аткан экен да. Мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анда мен аудит Кыргыз Республикасынын аудитине бул жерде турат. Сиздер ушундай текшергенде ар бир жылдык отчет жазасыздар да. Карыздарды көрсөтөсүздөр, туурабы? Анан карыздарды көрсөткөндө төлөткүлө деп көрсөтөсүздөр да. Чечимдериңиздер бар. Эмне себептен ушундай аудиттин чечимдерин аткарбай келгенсиздер да анда? Соцфонд эмне үчүн аткара албай келген? Дастан Арсбекович, биз колдон келишинче мыйзам чегинде толук аткарганга аракет кылып келдик. Бирок единственный биз жана айтып аткандай биздин жанагы расчетный счетторун арест коюп койгонго же болбосо кассасын арест кылганга бизде мыйзам жол бербейт, мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошол себептен биз только сотко берип, анан соттун чечимин гана аткарууга гана мүмкүнчүлүк да. Ошон үчүн эми келдик. Анда соттун чечими аткарылса, сот төлөсүн деп аткарып атат. Аны деле биз ошол толук бардык сот аткаруучуларга кагаздарын жөнөтүп атабыз. Бирок баягы ишкананын көп ишканалардын счетунда эчтеке жок болгонуна байланыштуу же болбосо баягы мүлктөрү сатылбаганына байланыштуу ушул карыздар келип чыккан. Анда сиздер соттошуңуздар керек да, ошондой объекттер мененчи, ошондой ишканалар менен сотко бергиле. Ошондой чечимиңер барбы силер кайрылууңар? Соттошкон чечимдерибиздин баары тең бар. Мен Анда канчасын уттуңуздар, канчасын кайрылдыңыздар, барбы ошондой?
Мен сизге кат жүзүндө берейин. Маалымат болуш керек. Сизде бардыгын 4 маселе айттым, 4 маселени тең кат жүзүндө деп буруп койдуңуз да. Бул эң керектүү маселелердин суроолору бири болчу. Дастан Арсбекович, бул жерде кошумчалап кетчү жерде бул жоюу заявительный характерда. Баягы основной карызын төлөгөндөн кийин алар заявление жазат, анан кийин биз гана жойгонго мүмкүнчүлүк болот да.